Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому Ак Кеме студиясында жаңылыктар жана элдик видеолор менен Адилет Амангулов. Биздин каналга катталып коюңуздар жана жаңылыктардан биринчилерден болуп кабар алыңыздар. 6-июнь ишембиден тарта Москва мечиттери толук иштей баштайт. 5-июндагы жума намазы мечиттерде окулбайт, онлайн гана жүргүзүлөт. Бул боюнча Россия мусулмандарынын муфтийи Равиль Гайнутдин билдирди. Москва мэри Собянин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин шейх Равиль Гайнутдин төмөнкүлөрдү айтты. Мечитке келүүчүлөр үчүн бардык санитардык эпидемиологиялык тартиптерди жана социалдык аралыкты сактоосу зарыл. Роспотребнадзордун эрежеси боюнча 4 квадрат метрге бир адамдан туруп намаз окууга болот. 4-iyun 2020 yıl Narın şarının üstünden bomba şarkatları su düşüyor atat. Buna burayı sakta. Buna o yerde ayrı var. Alıp ketmeseken. Narın şarının gireverişi. O yerden hadi şarkatması yaktım, Narın Jol aymağına girip atat. Жатакананын коменданты Амангүл Байсалбаева ошол мен баргандан эле сен деген мыйзамсыз, сен деген акча төлөбөй жашап жатасың, сен деген качан кетесиң, сен деген мен сага рапорт жасам деп ошондой өзүнүн рапорту менен коркутуп келди 2 айга чейин. Мен уже канымды ичип салды, мен уже нервимде калган жок. Мага мен кебетемди көрүп, мен 17 жаштагы мектеп жашындагы баламдын да уже психологиясы бузулуп атат. Апа биз жатаканадан кууп чыкса биз эми каяка барабыз депчи. Мен үй жайым жоктугуна байланыштуу ошол жатаканада 10 жылдан бери жашап келгенмин. Мен деген уже апрель айында биздин жаңы жетекчи Дашков Василий Анатольевич келгенде ошонун приёмуна да киргенмин. Мен ошол жумуштан ушундай чыкты. Мен азыр мыйзамсыз эле бул пандемияга карата жатаканада жашап атам. Василий Анатольевич, мен жагдайым ушундай. Siz yardım beriniz, даже men pensiямды дагы ала албай жатам деп мен ушу жагдайым барын түшүндүргөндө ал киши түшүндүрүп, хорошо жашай бериңиз, аны да чечебиз деп ушундай өзүнүн жакшы кабыл алуусу менен мени чыгарган. Бирок кайра келгенден баштап эле бул комендант Амангүл Байсалбаева, ну что, он директор, он сам себе директор. Я здесь комендант эле, я выселю деп эле ошол жерден кубалап атат. Барбы деги баткен жерин көргөнүңөр. Барып деги бир ирет да көрбөдүңөр. Берекелүү өркө мол баткенге бир ирет да конок болуп келбедиңер. Айгүл деген сулуу бийкеч гүл бар. Ар шакта куштар салган үнү бар. Адамзаттын акылын таңдаттырган алма өрүк жемиштердин түрү бар.
Пейсан болоду, пейсан. Бийиктен түшкөн мөлтүр суу бермекте күнгө жалчырап, сездирип салкын элеби наскага тийип жанчылап. Манаттай күйүп кырдапкан жел өпсө тоонун гүлүнөн, капчыгай өңдү гүлдөп алдастайт мени күйөм. Алыста жүргөн жамбурдун жарымың окшоп өзүңдүн, көзүңдөн учуп карадың өрүктөй болуп эзилдим. Көргөзбөй коюп таптыкыр жети бир мага туштумай, көкүрлөк сана көмүлөт камолдо калган туткунда. Жарыгы болгон мезгилдин жарымы күндө жарымай, тагдырдан күтсөң неликтен каптырбай кеттиң жанымай. Кыйчалыш жолдун аянан калсам да мезгил өткөрүп, өзүмө бир өгөз салсам өртөнүп турам эртелип. Баликтер желдүсө муздак сырым, сагындым сизден агайдып, жалырып чыкты шыбырым. Көңүлгө түшүп көп сана, көзүңдүн жашын булатып, колдорум булгап канаттай, караның турду узатып. Кең дүйнө болуп керемет, кебимдин таппай кыябын, калкылдап барам кайдадыр каркыра болуп кыялым. Калкылдап барам кайдадыр каркыра болуп кыялым. Калкылдап барам кайдадыр каркыра болуп кыялым. Шашылыш билдирүү өлкөдө жаан мөндүр жаап, сел жүрүшү күтүлөт. 2020 жылдын 5-июнунан 10-июнуна чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунун билдиришти. Маалыматка ылайык 5-июнда күндүз 6-7-июндарда Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, 8-9-июндарда республиканын кээ бир аймактарында жаан чачын, катуу жаашы күтүлөт. 5-6-июндарда айрым жерлерде мөндүр жаашынын ыктымалы бар экенин эскертебиз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 2020 жылдын 5 жана 10-июнуна чейин туруксуз аба ырайына жана көтөрүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтобуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.